Жума күнгө даярдалган күндөмий маалыматтык программасынан толукталган кечки чыгарылышы назарыңыздарда. Аны менен таныштырып, студияда Кундуз Кенжебаева. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Араб өлкөсүнөн жардам иретинде жыл сайын акысыз жасалчу операция быйыл кечигүүдө. Бул боюнча угуу мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын ата-энелери нааразычылыгын айтып чыгышты. Кызыл китепке кирген жаныбарларга аңчылык кылгандар, УКМК сайгактын мүйүздөрүн мыйзамсыз ташыгандарды кармады. Алайдын Белекбаев айылына өзгөчө кырдаал режими киргизилди. Районго селден кесепеттерин жою үчүн куткаруучулар тартылды. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети сайгактын 845 даана мүйүзүн Кыргызстан аркылуу Кытайга аткезчилик жол менен алып өтүүгө аракет кылгандар кармалганын кабарлады. Дайындалган эксперттер бул мүйүздөр татарика породасындагы сайгактык экендиги аныкталган. Анын негизинде кылмышка шектүүлөр камакка алынган, учурда шектүүлөр суракка алынып, бул ишке катышы бар башка адамдарды да кармоо чаралары көрүлүп жатканы маалымдалды. УКМК мыйзамсыз аңчылык кылгандар, анын ичинде өзгөчө кызыл китепке кирген жаныбарларга аңчылык кылгандар мыйзамга ылайык жазык жана административдик жоопко тартылаарын эскертет. Өткөн кылымдарда жапырт аңчылык кылуунун кесепетинен сайгак өтө азайып кеткен. Мындан улам жок болуп кетүү коркунучу бар деген макам менен сайгактар кызыл китепке киргизилип коргоого алынган. Учурда сайгактар Казакстан талаасынын, Батыш Монголиянын тоолорун, Өзбекстан талааларын жана Орусиянын Астрахань облусун жана Калмыкия аймактарын байырлап келишет. Жогорку кеңеш депутат Адахан Мадымаровду жоопко тартууга уруксат берди. Маселе жабык эшик артында каралып, кызмат абалын кыянаттык менен пайдалануу боюнча кылмыш жоопкерчилигине тартууга макулдук берилген. Жалпы жыйында 61 депутат макул болсо, 17 депутат каршы добуш берген. Эске сала кетсек, башкы прокурор Курманкул Зулушев 31 майда депутат Адахан Мадымаровду жоопко тартууга уруксат сураган. Кененирээк кийинки материалда сөз болот. Комиссия иштейт, ошон үчүн комиссия түзүлөт. Ушул беренелер туура коюлду, туура эмес коюлду. Атайын комиссиянын иши бул. Жогорку кеңеш Адахан Мадымаровду кыргыз-тажик чек арасы жөнүндөгү протоколго кол коюшу боюнча жоопкерчиликке тартууга уруксат берди. Депутаттык комиссия чогулуп, маселе жабык тартипте каралды. Жалпы жыйында 78 депутат добуш берип, анын ичинен 17 депутат каршы болгон. Кылмыш жаза жоопкерчилигине тартууга макулдук берүүңүздөрдү өтүнөм. Башкы прокурор Курманкул Токторович Зулушев. Ушул жылдын 31 майында башкы прокурор Курманкул Зулушев депутат Адахан Мадымаровду кылмыш жообуна тартуу үчүн макулдук сураган. Буга байланыштуу депутаттык комиссия түзүлүп, иштин жагдайын карап чыккан. Жыйынтыгында Мадымаровго коюлган берененин бири кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу боюнча кылмыш жоопкерчилигине тартууга уруксат берген. Ал эми бийликти күч менен басып алуу, массалык баш аламандык уюштуруу боюнча козголгон иштерге комиссия каршы болгон. Серепчилер бул жагдайда тергөөнүн жыйынтыгына ылайык мыйзамдуу чара көрүү туура чечим болорун айтышат. Тергөөнүн жүрүшүндө менимче мунун баары аныкталса керек. Эми генерал башкы прокуратура деген бул өтө жоопкерчиликтүү, өтө мындай орган. Алардагы кимдир бирөөнүн үстүнөн кылмыш иштерин козгоо боюнча менимче жөндөн эле сунуштарды бербейт. Демек, бул жерде алардын колунда кандайдыр бир далилдер сөзсүз болуш керек. Маалыматка ылайык, жогоруда айтылган протоколго 2009 жылы 3 мартта Тажикстандын Кожен шаарында кол коюлган. Кыргызстандан барган делегацияны ошол учурдагы коопсуздук кеңешинин катчысы Адахан Мадымаров жетектеп барган. Документте кыргыз тарап Тажикстандан 275 метр жер тилкесин 49 жылга ижарага алгандыгы жазылган. Кыргызстан ал жерге көпүрө салып, Баткен-Исфана жолун өткөргөн. Аталган 275 метр жер Баткендеги Көкташ айылында жайгашып, кыргызстандыктарга 4 көчө деген ат менен белгилүү. Акылай Карабаева, Аскар Маматисаков, Регион.
Регион телеканалына угуу мүмкүнчүлүгү чектелген жаш балдардын ата-энелери кайрылып, Араб өлкөсүнүн жардам иретинде жыл сайын акысыз жасалчу операция быйылкы жылы кечигип жатканын айтышты. Буга эне жана баланы коргоо борборунун жетекчилиги тийиштүү меморандумга кол койбой жатканы себеп болуп жатыптыр. Мындан улам биздин чыгармачыл топ 60тан ашуун баланын операциясы эмне себептен кечигип жатканы тууралуу тийиштүү тараптарга кайрылып көрдү. Ошол эле учурда эне жана баланы коргоо борборунун жетекчилигине айтылган айрым дарыгерлердин нааразычылыгына да күбө болду. Балдар жана энени коргоо центрдин директору болуп алып, бизге бут тозгону бул туура эмес. Операция жасалбай калса, кийин ошо майыптуу балдарга ким жооп берет? Нааразычылыгын билдирип жаткан бул жарандар угуу мүмкүнчүлүгү чектелген жаш наристелердин энелери. Алар балдарынын ден соолугуна кайдыгер болуп, даяр келген жардамга кол булгап жаткан Бишкек шаарындагы эне жана баланы коргоо улуттук борборунун жетекчилигине нааразы. Себеби жыл сайын Катар мамлекети жардам иретинде 60тан ашуун кулак укпай калган 5 жашка чейинки балдарга акысыз операция жасап келген. Деген менен быйылкы тизмеде турган 60 баланын операциясы жасалбай турат. Буга аталган борбордун жетекчилиги тийиштүү меморандумга кол койбой жатканы себеп экени айтылууда. Кохлеардын имплантация боюнча операцияда очередте турабыз. Аякта 70 баладан ашык бала бар. Менин кызым уже 6 жаштан өттү. Негизи операция 5 жашка чейин эле жасалат да. Анан ошо кезекте турганыбыз, ушунчалык чыйпылдап ары бери жүгүргөнүбүздүн себеби балдарыбыздын жашы улам өткөн сайын биздин убактыбыз да өтүп атат. Анан ошо Энсомиттин директору ушул меморандум аркылуу операция жасалат дептир, ошо меморандумга кол койбой жаткандыгын билдик. Биздин потокко чейин 3 поток меморандум жок эле жашынакай операция болуп кетишкен. Катарский фонд уже июнь айында келиш керек болчу. Бизге операция жасатылып, азыр болсо кохлеардын имплантация уже подключение кылыш керек болчу да негизичи. 5-7 жаштагы балдар уже кечигип калат дейт. Анткени алар уже кабыл алуусу дагы неме болот, кечигет. Ошого эгер алар операция жасалбай калса, кийин ошо майыптуу балдарга ким жооп берет? Ата-энелердин айтымында операциядан кийинки жоопкерчиликти эне жана баланы коргоо улуттук борбору өз мойнуна алуусу керектиги айтылат. Мындан улам жоопкерчиликтен качуунун амалыбы айтор борбордун жетекчилиги мындай келишимге кайдыгер мамиле жасап жатыптыр. Меморандумга алар айтып атышат да, операциядан кийинки осложненияларды Катар мамлекети өз мойнуна алсын деп атышат да. Эми элестетсеңиздер, биз дээрлик бир импланттын баасы речевой процессор менен чогуу бул 2 миллион сомдун тегерегинде чапчыйт да. Мына орозодон кийин пландап жатышкан болчу, меморандумдун айынан хирургтар келе албай калышты. Эгер балдарга орозодон кийин операция болгон болсо, аларды подключение кылып, алар уже айлананы уга баштамак. Ал эми биз бул жагдайларды тактоо максатында эне жана баланы коргоо улуттук борборунун жетекчиси Гүлзат Маймерованын өзүнө түз байланыш алган жокпуз. Деген менен балдардын операциясына байланыштуу тийиштүү чечимди Саламаттык сактоо министрлиги кабыл аларын буга чейин Маймерова Сокол медиа порталына берген комментарийинде билдирген. Эгерде Министерство здравоохранения министрдин колу менен мага приказ чыгарып, ушундай балдар жазалыш керек, алгыла, берки биз чыгарган приказга эметпейсиңер деп неметсе, мен с удовольствием айтып атам го. Мен такыр жок дебейм. Мен азыр деле даярмын. Мен деле кол эметип койбойлу коюм. Ошондо маселе министрликте болот. Ооба. Катар мамлекети тарабынан 2020 жылы алгач 4 балага акысыз операция жасалган. Ал эми 2021 жылы 22 бала, 2022 жылы 53 бала операция болгон. Учурда ал балдардын абалы жакшы, эч кандай коркунуч жаратуучу жагдайлар болгон эмес. Меморандум жок, операция болбойт деп айтышкан. Гүзел Шишимбековна айткан, меморандум жок болбойт деп, и Минздравтан да айтышкан. Анан кийин ошон үчүн тозолуп калат да. Бирок меморандумга эч ким каршы чыккан жок. Меморандум Министерство Авкафтан келиш керек. Азыркы учурда ошакта, пока Министерство Авкафтан келип, анан кийин биздин Катар элчилигине берилет. Алар МИДке жиберет, МИД Минздравга, Минздрав анан Энсомитке. Анан ошого убакыт керек. Соңку учурда эне жана баланы коргоо борборунун жетекчилигине мындан да башка бир катар сын пикирлер айтылып келүүдө. Балдардын кечигип жаткан операциясы мында турсун, оорукананын эмгек жамааты ичинде да абал тынч эмес сыяктуу. Тактап айтканда, борбордун жетекчисинин кызына байланыштуу одоно көрүнүштөр, кызматкерлердин негизсиз жумуштан алынуусу, дарыгерлерге болгон кысым тууралуу да ачык айтылууда.
Ким каршы сүйлөсө, ким бетке айтса, алар анын үчүн эме болуп калат да. Каршы киши мындай враг болуп калып, ошондой сезе билбейм. Мен да түшүнбөй койдум анын эмесинчи, политикасына. Ар бир пятиминуткаларда жанагындай болуп урушат, кийин эч кандай поддержка болбойт ушул. Кандай болгон күндө деле угуу мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын операция мөөнөтү кечигүүдө. Канчалык эрте тийиштүү жардам көрсөтүлсө, алар да башкалар сыяктуу угуп баштайт. Ал эми коомчулукта айтылып жаткан сын пикирлерди эске алуу менен бул жагдайда Саламаттык сактоо министрлиги тийиштүү тараптар көзөмөлүнө алып териштирип көрөт деген үмүттөбүз. Гүлдана Мумунова, Калыс Өмүралиев, Регион телеканалы, Бишкек шаары. Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Кыргыз фармация мамлекеттик ишканасына 1 миллиард сом бөлүнгөн. Бүгүнкү күндө толугу менен каржыланды. Бул тууралуу финансы министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришти. Каражат министрлер кабинетинен ушул жылдын 21-июнундагы тескемесинин негизинде бөлүнгөн. Ага дары-дармек жана медициналык буюмдарды борборлоштурулган сатып алууну камсыз кылуу каралган. Белгилей кетсек, президент Садыр Жапаров өткөн аптада өлкөнүн саламаттык сактоо тармагынын актуалдуу маселелери боюнча жумушчу кеңешме өткөрүп, анда Саламаттык сактоо министрлигинен жана Саламаттык сактоо министрлигине караштуу милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондун сынга алган. Буга Кыргыз фармация мамлекеттик ишканасына толук кандуу иш жүрбөй жатканын, өндүрүш заводдору менен жаңы келишимдерди түзүү үчүн азыркыга чейин бюджеттен каражат бөлүнбөгөндүгү себеп болгон. Ош облусунун Алай районунун Белекбаев айыл аймагында 21-июнда жүргөн селдин кесепеттери жоюлууда. Селден улам убактылуу жабылып калган ички жолдор ачылып, кыйраган электр мамычалары калыбына келтирилди. Кырсык катталган аймактагы акыркы маалыматтар туурасында кесиптешим Асел Сыдыкова сөз кылат. Айтырбай келген телсиз жоо алдынан чыккандын баарын бүлүнткөн. Турак үй мал сарайдан тартып тосмо көпүрлөргө чейин бузулуп, бир автоунан агызып кеткен. Коро чарбактар кыян менен кош агып келген шагыл ташка толгон. О жерден нар жылдык, эми да нар жылып атабыз. Бизге ушул бир жерден эле 4 эле сотук жер берип койсо тынчыраак жашайт элем. Мынантип түнү жаганда ушу балдар жата берсин деп, мынантип фонарик жандырып чыгам таң аткыча. Будан нары тынчыраак жашагым келип атат. Селден терек сопу коргон айылдары көбүрөөк жабыр тартты. 50дөй турак үй менен 3 сос объектинин короосуна суу кирген. Ички чарбалык 2 көпүрө жараксыз абалга келип, электр энергиясы үзгүлтүккө учураган. Бир автоунааны басып калган, бактыга жараша адам өмүрүнө зыян келген эмес. Жакшы барата тосуп калды. Бул жака кирип келет. Багытын өзгөртүп, сел нар жака бурулуп кетти. Анан бул тараптан да жогору жактан кирип, бул жактан чыгып, азыр мына өзгөчө кырдыбаздан министрликтин балдары татылып атышат. Анан министр өзү келип, зам министр өзү келип кабар алды. Рахмат биринчиден ошолоргочу кабар алганына. Анан ушу балдарга биринчиден да ушуларга дагы рахмат. Тазалап берип атышат. Нелериңизди басты ушу сер? Эми биринчиден ушул коро сарайды басты. Үйгө жакшы, тынч. Үй-бүлөм биринчи главный үй-бүлөм аман калды да. Объемдор чоң. Түшкөн ошол эки кум шагылдардын объему чоң. Бир жуманын ичинде, бир жуманын ары бер жагында ошол эки иштер калыбына келип калат деген баягы планды коюп атабыз. Бир жуманын ичинде тиешелүү ошол эки кум шагылдар тазаланып, азыр мына Морекил кечеүнкү Матисти жаап калган үйдүн жанында турабыз. Ошол жерде чоң бир 150 метрдей баягы отводной канал, сел отводной каналды чыгарышыбыз керек. Алардын ошол эки үйлөргө, коопсуз болгон үйлөргө кирген кум шагылдарды тазалоо иштери ошол эки бир жуманын ичинде аяктап калабы дейм. Андан тышкары жана эки көпүрөнү калыбына келтирүү боюнча жергиликтүү бийликке тиешелүү тапшырмаларды беребиз. Кырсыктын кесепеттерин жоюу үчүн жарандык коргоо комиссиясы жеринде күчөтүлгөн тартипте иш алып барууда. Президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн биринчи орун басары менен өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары Урматбек Шамырканов жеринде координациялоо ишин жүргүздү. Тапшырмаларды бердик. Жарандык коргоонун кызматтары, жергиликтүү бийлик жана ошондой эле биз өзгөчө кырдаалдар министрлигинен тиешелүү дагы бир техниканы тартуу боюнча мен тапшырманы бердим. Азыр акыбал тынч, баягы коркунучта турган авариялык абалда үйлөр жок, соц объектилер да жок. Сопу коргондон бул Терек айылына чейинки 7 чакырым жолду тазалоо иштери жүргүзүлүп жатат.
жергиликтүү ошолеке жол мекемесинин ишканасынын тиешелүү техникалары менен ылдыйта ошолеке ич аралык 2 көпүрөнү суу жууп кеткен. Аны дагы ошолеке калыбына келтирүү боюнча азыр тиешелүү тапшырмаларды беребиз. Ыкчам топ куткаруучулар жана оор техникалардын жардамында кыйраган электр түтүктөрү калыбына келтирилип, айылга жарык берилди. Сопу Коргон Терек унаа жолу тазаланып, бир тараптуу каттам ачылды. 53 куткаруучу жеринде иш алып барып, күнү түнү мына азыркы убакта куткаруу иштерин жоюп, 45 үй толугу менен тазаланып, куткаруучулар кайткан учуру азыр. Ал эми биздин техника ошол жердеги сел өтүүчү каналдарды тазалап атат. Бул 2-3 күндүн срогунда тазалап бүтүп, толук бүтүрүп, анан ошол иштердин баарын жыйынтыгына чыгарабыз. Түзүлгөн кырдаалга байланыштуу тактоо авариялык куткаруу иштерин жүргүздү. Кечиктирилген иш-чараларды өз убагында аткаруу максатында Алай райондук жарандык коргоонуу башчысы акимдин 1-орун басарынын буйругу негизинде Алайдын Белекбаев айыл өкмөтүнө өзгөчө кырдаал режими киргизилди. Асел Сыдыкова, Шахрух Иминжанов, Регион телеканалы, Алай району. 15 жылдан бери үй салып жаткан жарандардын турак жайы бузулуу алдында турат. 21 июнь сот аткаруучулар келип коргондорун бузуп кетишкен. Учурда убактылуу сот аткаруучулардын иши токтоп турат. Мындай чечимди Созак райондук соту чыгарган. Бул чечимге нааразы пикирин билдирип тургандар биздин телеканалга кайрылды. Ал эми экинчи тарап мыйзам бузуу жоктугун айтып, бул үй салып жаткан жарандар адашып, экинчи тараптын жерине салып алган дешет. Толугураак кийинки сюжетте сөз болот. Созак районунун тургуну Нурлан Маткаримов Ташбулак айыл өкмөтүнүн ынтымак айылынан 6 сотук жер тилкени 2008 жылы алган айтат. 2009 жылдан баштап бул 2 кабат турак жайдын курулушун жүргүзүп, ушул күнгө чейин толук бүткөн эмес. Чет өлкөдө мигрант болуп иштеп салганын белгилейт. 2009 жылы УПЛЖ долбоорду жасатып берген бизге, ошо токтоо менен бизге берген. 2009 жылы үйдү салып, ошодон бери жашап 8 жыл убакыттан кийин 2015-2016 жылы буга чейин көрбөгөн Тойчув Өмүрбек аттуу бала келип, бул биздин чегибиз экен, биздин жерибиз экен деп талашты. Ошондон бери мына 2023 жылга чейин соттошуп, булар Созактын сотун, область сотун жана жогорку сотту баарын чечим чыгарып алышты бузууга. Ал арада 2015 жылдары бул жер тилке 2 тараптуу талашка түшкөн. Мындан улам сот иштери каралып, жогорку соттон үй бузулсун деп чечим чыккан. Бирок соттун чечимине нааразычылыгын билдиришүүдө. Ушинтип аран курган үйүздү ушул кече келишип, соттордун мыйзамсыз чыгарган чечиминин негизинде бузуп кетишти. Айнектерибизди бүт чыгарышты, эшик терезелерибизди, үйдөгү буюмдарыбыздын баардыгы эшикке чачылып жатып калды. Биз ошо соттордун мыйзамсыз чыгарган чечимине нааразыбыз. Нурлан Маткаримов жер тилкени алгач 2008 жылы Ташбулак айыл өкмөтүнүн тургуну Апал Юсуповадан сатып алган. Аталган жаран жер тилкени айыл өкмөткө кезекке туруп алгандыгын айтууда. 2008 жылы чек алып, анан турмуш шартка байланыштуу ошо кызым Россия жөнөтүш үчүн ошо чекти саткам да. Сатканда ошо Маткаримова Нарисага сатканмын. Ап келип көрсөтүп, ошо деп көрсөтүп берип, ошонун токтомдун негизинде муну долбоорду жасатып бергенмин Маткаримова Нарисага. Ошо бойдон 2008 жылы болсо, мына 2016 жылы келгенде ошондо чыр-чатак чыгып атат да. Ал эми экинчи тарап болсо эч кандай мыйзамсыз аракеттер жок деп эсептешет. Айтымында жер тилкени алар 2014 жылы сатып алган. Ал эми азыркы үй тургузуп алган жаран адашып салып алыптыр. Сотко кайрылдым, сот аткаруучулар бузуп берсин деп. Созактык соттагы биз тарапка чечилди, областнойда чечилди, барып республиканскийда чечилди. Республиканскийда да ошо сот аткаруучулар ошо бузсун деп биз тарапка чечип берди. Биз утуп чыкканда деле үйүнө чейин бардык, бир келишимге келели. Жок дегенде силер ушу үйүңөр салып алсаңар, биз үйүңөрдү бузбайлы, жашагыла, силерге насип кылсын. Башка бир чек алып бергиле бизге.
ошого ыраазы болойлу деп мынасак, жок, ага деле макул болбостон жер биздики деп азырга чейин. Алгач бул талаштуу маселени Сузак райондук соту карап, үйдү буздурулсун деген чечим чыгарган. Андан соң облустук сотто каралып, мурунку чечим күчүндө калган. Андан соң жогорку сотко кайрылышкан. Сузак райондук сотунун 5 апрель 2022 жылдагы чечими менен жана Жалал Абад областык сотунун 30 август 2022 жылдагы аныктамасы менен жоопкердин өкүлү макул болбостон Кыргыз Республикасынын жогорку сотуна кассациялык тартипте даттанган. Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун 27 февраль 2023 жылдагы токтому менен Сузак райондук сотунун 5 апрель 2022 жылдагы чечими жана 30 август 2022 жылдагы Жалал Абад областык сотунун аныктамасы күчүндө калтырылган. Ошентип 21 июнь күнү сот аткаруучулар үйдү бузуу үчүн барышкан. Бирок эки тараптын жер боюнча чыры административдик сотто каралып жаткандыгына байланыштуу сот аткаруучулардын иши убактылуу токтотулган. Айбек Исабеков, Замирбек Тойчубаев, Регион. Кыргызстанда 6000ге чукул жаранды иш менен камсыз кылчу логистикалык борбор ачылышы ыктымал. Бул тууралуу ИКОМ-КЖ 2023 эл аралык форумунда Wildberries компаниясынын негиздөөчүсү Татьяна Бакальчук билдирди. Учурда электрондук коммерцияны өнүктүрүү өлкөнүн экономикасынын жогорулашына, ишкерлерден соода тармагында ийгилик жаратуусуна мыкты мүмкүнчүлүктөрдү жаратууда. Мындан улам бул багытта ишмердүүлүк жүргүзгөн ишкерлердин башын бириктирген эл аралык форум өтүүдө. Ага дүйнөнүн белгилүү веб-сайттарынын негиздөөчүлөрү жана кыргызстандык ишкерлер катышууда. Кыргызстанда алгачкы жолу ИКОМ-КЖ 2023 эл аралык форуму өтүүдө. Маалым болгондой, кыргызстандык ишкерлер маркетплейс аркылуу ири ийгиликтерди жаратышууда. Мындан улам өлкөдө электрондук коммерцияны өнүктүрүү зарылдыгы жаралып жатат. Өтүп жаткан эл аралык деңгээлдеги форум мына ушул багытты көздөйт. Биздин максатыбыз ошол биздин электрондук соода Кыргызстанда өнүгүп кетсин деп. Ошол ой менен биз ошол форумду уюштурганбыз. Биздин жарандарга, биздин предпринимательдерге ошондой мүмкүнчүлүк болуп, үйрөнүп, биздики чоң биякта соодакерчилер, миллиондон саткан адамдар келип алып өзүнүн билимдери менен бөлүшөт. Азыркы учурда ушу электрондук коммерция боюнча Кыргызстанда абдан чоң чөйрөлөр иштер болуп жатат. Былтыр объемдор 500 миллион сомго жетсе, быйыл 4 айдын ичинде 1,5 миллиард сомго жетти. Бул демек Кыргызстанда электрондук коммерция абдан өнүгүп атканын көрсөк болот. Мында маркет бизнес боюнча конференция уюштурулуп, ага Кыргызстандагы электрондук коммерциянын багытына түшкөндөр катышууда. Ошондой эле дүйнөлүк электрондук коммерция тездик менен өсүүнү улантып жатканын белгилеген Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров да форумда сөз сүйлөп, Wildberries жана Озон сыяктуу маркетплейстердин келиши республиканын кийим тигүүчү өнөр жайынын өнүгүшүнө олуттуу таасир тийгизгендигин белгиледи. Мындан тышкары электрондук коммерция жөнүндө Кыргыз Республикасынын тармактык мыйзамына кол коюлганын жана салык кодексине электрондук коммерция тармагындагы атайын бөлүм кошулганын билдирди. Правительство ведет работу. Өкмөт өлкөнү аймактык жеткирүүчү жырына кошуунун үстүндө иштеп жатат. Кыргызстан азыртан эле бир алкак бир жол долбооруна активдүү катышууда. Бул Кытайдан Европага жүк ташууну жеңилдеткен масштабтуу демилге. Бүгүнкү аянтча бизнес байланыштарды түзүүгө, транс чек аралык логистика тармагында жаңы багыттарды алмашууга, инновациялык чечимдерди издөөгө жана биздин өлкөгө электрондук коммерцияны өнүктүрүүгө мүмкүнчүлүк экендигине ишенем. Мен министрлер кабинетинин төрагасы сиздерден бардык демилгеңиздерди колдоого даярмын жана талкууга ар дайым ачык. Биз биргеликте электрондук коммерцияны өнүктүрүү үчүн жагымдуу жана атаандаштык чөйрөнү түзө алабыз. Иш-чаранын модератору Татьяна Бакальчук болду. Ал Wildberries компаниясынын негиздөөчүсү жана башкы директору. Бул эл аралык онлайн платформа 7 өлкөдө иштейт. Маркетплейсте эл аралык брендтердин, ошондой эле жергиликтүү өндүрүүчүлөрдүн кийим, бут кийим, үй жана балдар үчүн товарлардын жана башка товарлардын кеңир ассортименттери бар. Ушундай эле Озон, Алиэкспресс, Казан Экспресс, Омнива, Узум сыяктуу электрондук коммерциянын жетекчилери да катышууда. Мы в каждой стране, в которой биз ишмердүүлүк жүргүзгөн ар бир мамлекетте өзүбүздүн логистикалык борборубузду курууга аракеттенип жатабыз. Анткени борбор бизге жана жергиликтүү ишкерлерге жардам берет. Биз азыр 20 гектар жерди бөлүп берүү боюнча сүйлөшүүлөрдүн үстүндөбүз. Ошондой эле ар бир квадрат метри болжол менен 8 миллиард рубль инвестицияны тарта турчу 100-150 миң квадрат метр аянттагы ишкана курууну пландап жатабыз. Муну менен 5
5000-6000 жаран жумуш менен камсыз болот. Жарым жылдын ичинде биз сорттоо борборун ачууга жетиштик. Бул биздин кыргызстандыктарга Кыргызстандын юридикалык документтеринде иштөөгө мүмкүндүк берет. Бул ИП же ОСО десек болот. Сиз мында Кыргызстандын салыктарын гана төлөй аласыз. Бардык өкүлдөр жана ишкерлер биздин Озондун Россиядагы бардык кампаларга товарларын жөнөтүү аянтына чыга алышат. Өтүп жаткан форумдун алкагында Кыргыз Республикасынын жеңил өнөр жай өндүрүүчүлөрүнүн элге керектөөчү товарларынын 100дөн ашык көргөзмө экспозициялары, ИКОМ рыногунун коштоосундагы логистикалык жана башка компаниялардын өкүлдөрү көрсөтүлдү. Белгилесек, республика боюнча электрондук коммерция тармагында иштеген 257 веб-сайт иштейт. Нурзада Сыдыкова, Майрамбек Абдибилалуулу, регион, Бишкек. Коррупцияны алдын алууда коомдук уюмдардын ролу жогору. Мындан улам бул багытта түшүнүктүү өнүктүрүү, коррупцияга каршы мониторинг жана социалдык аудит жүргүзүүдө коомдук уюмдардын өкүлдөрүнүн потенциалын өстүрүү максатында коомдук уюмдардын кызматкерлерин окутуу зарылдыгы бар. Анын негизинде 2023-жылдын 22-июнунда Кыргыз Республикасынын президентине караштуу антикоррупциялык ишкердик кеңеши Азия өнүктүрүү банкынын финансылык колдоосунун негизинде тийиштүү адистерге окутуу уюштурулду. Жыйынтыгында катышуучулар коррупциянын алдын алууда коомдук уюмдардын ролу жана алар колдоно ала турган куралдар менен таанышышты. Андан тышкары коррупцияга каршы мониторинг жана коомдук аудит жүргүзүү көндүмдөрүн жогорулатып, өз ишмердүүлүгүнө пайдаланууга алдын алып башташат. Белгилүү болгондой, өлкөдө коррупциялык схема бардык облус райондордо негизги көйгөй болуп, анын алдын алуу үчүн бир топ иш-чаралар көрүлүүдө. Белгилей кетсек, коррупция менен күрөшүүнүн Кыргызстанда экинчи этабы башталганын УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев буга чейин регион телеканалына берген маегинде да маалымдаган. Азыркы учурда Кыргызстанда бизде деген негизи эле 24 000ге жакын коомдук уюмдар бар. Ошол уюмдардын 28-inde ошол уставында коррупция менен күрөш алдын алуу деген нерсе жазылган. Биз АДС өз кезегинде 35 уюм менен меморандумга кол койгонбуз. Ошонун негизинде биз президентибиздин да өзүнүн максаты бар да, ошол президентибиздин айткан сөзү бар. Коом менен мамлекетти арасын, алакасын жакшыртышыбыз керек деп, ошон үчүн коомдук уюмдар менен иштерди алып барып атабыз. Өлкөнүн башка аймактарында акыбал кандай болсо, Нарын областында деле айырмачылык жок. Ошол башка облустарда болгон көйгөй биздин облустта деле бар. Жалпы облус боюнча коррупцияга көбүрөөк малынган мамлекеттик органдардын статусун аңдытаганбыз. Ошо онлайн опрос жүргүзүп, реалдуу жашоодо болуп аткан нерсе дал келишти. Нарын областынын быйыл өзгөчөлүгү административдик территориалдык реформа жалгыз бизде жүрдү. Нарын областында билесиздер, айil өкмөттөрдүн саны мурун 63 айыл өкмөт болсо, азыр 28 калды. Көп айыл өкмөттөр кыскарууга барды, укрупнение болду. Мына ушул жерлерде дагы коррупциялык тобокелчиликтер көп болду. Чолпон Ата шаарында Кыргыз нефтегаз ачык акционердик коомунун кызматкерлери үчүн нефтчи эс алуу зонасы ачылды. Мында бир эле учурда 48 кызматкердин эс алуусуна шарт түзүлүп, бардык мүмкүнчүлүктөр каралган. Буга чейин аталган ишканадагылар Ысык көлдөгү ар кайсы эс алуу жайларына барып жүрүшкөн. Эми өзүнүн карамагындагы эс алуу жайы ачылганы чоң жетишкендик катары бааланат. Кыргыз нефтегаз ачык акционердик коомунун кызматкерлери үчүн Чолпон Ата шаарында жайгашкан нефтчи эс алуу зонасы ачылды. Жайкы эс алуу учурунда ишкананын кызматкерлери Ысык көл жээгинде өткөрүүгө шарт түзүлдү. Мында бир эле учурда 48 адам эс алууга ылайыкташкан. Бир жума болду. Мына бүгүн ачылышын кылып атабыз. Мен келип ушул жерде рабочийлар алып даярдык көрүнүп атат негизинен. Ысыкта, суукта иштеген жумушчуларыбыз, карамайды кармаган жумушчуларыбыз, ысык суукта машина айдаган жумушчуларыбыз, эртеден кечке жаш балдар менен болгон биздин садиктеги воспитательдерибиз, ушулардын баардыгы бир көлгө келип, жыл сайын өзү эле эмес, семьясы менен келип, ушул жерде эс алып, көңүл ачып кетсе деген максатта. Бул жерде обычный эле номерибиз бар. Кирип көрсөңөр болот. Бул жерде 3 адамга местасы бар. Санузелі бар. Келіп бұл жаққа көрсеңер болады. Бұл семейный комната болады. Мысал, семьясымен келіп аталып етсе, кровать, там есть, здесь, но жерде тағы бар. И санузелді көрсетіп қойын сізге. Таза, чисто, ремонттар қылып, жашнақай қылып қойышты.
Нефти эс алуу аймагы 2 имараттан турат. Эс алуучулар үчүн толук кандуу ыңгайлуу шарттар жаратылган. Жумушчулар үчүн 3 маал тамак аш уюштурулган. Ошондой эле ашканага керектелүүчү атайын заманбап жабдыктар менен толукталган. 48 орун бар. 3 маал тамак ашы. Биринчи, экинчи тамак аштары, салаттары, аябай тамактары жакшы. Өзүбүз бар жокту көзөмөлгө алабыз. Буга чейин Кыргызнефтегаз ачык акционердик коомунун жумушчулары ысык көлдөгү ар кайсы эс алуу жайларына барып жүрүшкөн. Эми ишкананын өзүнүн карамагында эс алуу аймагы ачылганы чоң жетишкендик. Мүмкүнчүлүк болушунча сатып алып эс алдырып аттык жумушчуларды. Конечно, мында ар кандай жерден сатып алабыз. Алардын шартына көнөбүз. Тамак ашы башкача болуп калышы мүмкүн. Жатакана, анан биз ушул касиеттүү көлдүн жээгинен бир ушундай коттедж сатып алайлы деп көп жылдан бери аракет кылдык. Көл жээгинде эс алуу борборун ачуу демилгеси буга чейин көтөрүлүп, бирок колдоо таппай келген. Кыргызнефтегаз ачык акционердик коомунун директорлор кеңешинин төрагасы Тынарбек Мисралиев жана башкармалыктын төрагасы Нургазы Нишанов аталган маселени колго алып, эс алуу борборун ачуу үчүн тийиштүү тапшырмаларды берген. Учурда курулуш жумуштары аяктап, эс алуучуларды кабыл алууга даяр. Правлениянын төрагасы Нургазы Нурланович менен көп аракет кылып, экөөбүз мен ушу инициатива киргизип сатып алайлы деп, мына быйыл сатып алууда отурабыз. Биздин негизги максат ушу жумушчулардын курсагын ток кармап, көлдө жакшы эс алдырып, жатаканасы ушул душу менен жакшына бала чакасы менен келе салганга шарт түзгөнгө аракет жасап атабыз. Көл, пляж жакын, келсе да өздөрү көрүшөт, пляж жакын, буйруган экен. Кудай кааласа, мен ойлойм жумушчуларга деле жакса керек деп. Азыр жылдан жылга Ысык-көлгө барып эс алган биздин жарандарыбыз көбөйөт. Мунай өндүрүүдө ишкананын кызматкерлери аба ырайынын катаал шартына карабастан жумуштарын токтотпой эмгектенишет. Кыргызнефтегаз башкармалыгы жумушчулардын ден соолугун бекемдөө үчүн алгылыктуу аракеттерди көрүп келет. Алсак нефти санаторий профлакториясында жумушчулар даарыланып эс алууга толук шарттар бар. Ошондой эле Арсанбаптагы нефти эс алуу зонасы жана Зорка лагери иштеп келет. Эми катарга Ысык-көлдөгү нефти эс алуу аймагы менен толукталды. Регион телеканалынан күндеми маалыматтык программасын социалдык тармактардан күзөтүп барыңыздар. Ал үчүн Регион телеканалынан Facebook, Telegram жана YouTube каналдарына катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуздар. Ошондой эле Одноклассники, ВКонтакте социалдык баракчасынан дагы көрсөңүздөр болот. Бул күнгө даярдалган жаңылыктар мына ушулар менен соңуна келип жетти. Кайрадан жакшы жаңылыктар менен түз көрүшөлү. Эфирде Кундуз Кенжебаева болдум. Аман туруңуздар.